Кудайдын чакырыгы 19 сентябрь. Адам жалгыз эмне кыла алмак эле. Жалгыз адамдын колунан эмне келмек эле, дейбиз биз. Жалгыз иттин үргөнү угулбайт, жалгыз адамдын жүргөнү билинбейт деген макал дагы бар. Бирок Кудайдын жолунда башкача. Жашоо жолубузда Кудай менен биз күчпүз. Бул жерде башка макал иштейт. Жалгызга жар Кудай. Жүрөгүндө Кудай отту жандырган адамды эч нерсе токтото албайт. Кичинекей, ден соолугу да анча эмес. Жанында колдон буттан алар эч кимиси жок аял жүрөгүндөгү Кудайдын оту менен эмне деген иштерге жараган. Кудай менен ал ишин баштап, адамдарга кызмат кылууда эбегейсиз ийгиликтерге жетишкен. Ал дүйнөлүк күнөөлүү структурага каршы, мафияга каршы турган. Аны коркутушуп, өлтүрөбүз, токтот дешкен күндөрү болгон. Катуу ооруп жатып калган күндөрү болгон. Кыска өмүрүндө көп балдары үйлөрүн ачып жетишкен. Мунун бардыгын ал Кудай менен кылган. Мен Кабрини аттуу айым тууралуу айтып жатам. Адамдын жүрөгүнө кирип, отун жандыруусу аркылуу Кудай канчалаган иштерин ал адам аркылуу кыла алат. Мен бир жанмын да, мен эмнени кыйратмак элем. Алсызмын, кыла албайм. Жөндөмүм жок дегендик бул шылтоо гана. Мага күч кубат берген Иса Машайх аркылуу бардыгын кыла алам деп Кудайдын рухуна толгон адам Кудайдын улуу иштерине жарай алат. Аялсызбы, эркексизби, өспүрүмсүзбү, жаш жигитсизби, жаш кызсызбы, күчтүүсүзбү, алсызсызбы, чоң окуу жайды аяктагансызбы, жокпу, акчалуусузбу, жокпу, баары бир эң негизгиси Кудай менен мен бардыгын кыла алам деген оттун жүрөктө күйүп башташы.